Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысымы менен баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Аллах таалама чексиз мактоолор болсун жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламга салават жана саламдар болсун. Бүгүнкү темада нике жөнүндө китепти окуп берели туугандар. Бир тема. Нике жана үй бүлө деген мындай жакшы китеп. Анткени өткөндө комментарийдин арасынан бирөөнү көрдүм. Ушул китеп жөнүндө окуп бериңизчи деп калды да. Анан ичимен макул деп койгом да. Анан бул видеону окуп бүткөндөн кийин бир экилеп барат экен. Bir 40 жаштагы эже жөнүндө айтып беребиз. Ал эже да өзүнө жар издеп атат. Ошол жөнүндө бул видеонун аягында айтып беребиз. Ага чейин ушул видеого лайк басып, комментарий коюп, эми комментарий койгондо сөзсүз түрдө бир сөзүңүздү жазуу эмес, плюс коюп койсоңуз болот, жүрөк жөнүндө коюп койсоңуз болот, смайл коюп койсоңуз болот. Ошол да, туугандар. Азыр нике жөнүндө түшүнүк. Жалпы макулукту жубу менен жараткан жана инсанды нике менен урматтуу кылган Алла Таалага чексиз алкыш шүгүрлөр болсун. Нике бизди бузукулуктан, зынадан, никесиз жакындыктан кылуудан сактоочу адал менен арамды ажыратуучу чек ара. Никеленүү менин сүннөтүм. Кимде ким сүннөтүмдөн жүз бурса, менден эмес дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Никемден дейт да, 100 урса дейт да, 100 үйрүсө дейт, ал менден эмес дейт. Деп шари үй бүлө курууга чакырган ак пайгамбар Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ал заттын үй бүлөсүнө жана сахабаларына жана аны жакшылык менен ээрчигендерге Алланын эсепсиз саламдары болсун. Нике сөзүндөгү мааниси, нике деген сөздүн мааниси жыныстык катнашуу дегенди билдирет экен да. Ал эми колдонуудагы мааниси үй бүлө куруу дегенди билдирет дейт. Никенин мааниси жыныстык катнашуу деген эле маани экен. Муну антип айтпайт экенбиз, бирок жашоодо үй бүлө куруу дегенди сөздө айтат экенбиз да, үй бүлө куруш керек деп. Ошондой маанини билдирет дейт. Шариятта ижап, жооп берүү жана кабыл алуу эки тараптын ыраазылыгы менен пайда болгон нике аркылуу эркек менен аялдын бири-биринин баардык муктаждыктарды толуктоо үчүн пайдаланууну адал кылат дейт. Орчундуу сүннөттөр жана укуктар бар. Аларды аткаруу жоопкерчилиги эркек менен аялдын мойнуна жүктөлөт. Эгерде эркек менен аял бул милдеттерди аткарбаса, кырсык абаттарга дуушар болуусу мүмкүн. Баары эле муну сезип түшүнө бербейт дейт. Мисалы, үй бүлө курууда дейт. Үй бүлөнүн нафагасын дейт да, үй бүлөнү каржылоо адал рызкы табуу менен болуш керек экен да, адалдан болуш керек экен. Жөн эле бир жерден иштеп атканда маани бербестен, бул адал жолбу, адал ишпи деп мындай сурабай эле жөн эле иштеп жүрө бербеш. Үй бүлө жана перзенттерге туура таалим тарбия берүү сыяктуу. Жөн эле баягы балалуу болуп коюу эмес да, ошого туура таалим берип койбосо, ал нерсе кийин азыр болбосо кийин чоңойгон чакта өзүбүздүн башыбызга тийиши мүмкүн экен да, эгерде туура таалим тарбия бербесек. Нике бул маани мазмуну менен динди тургузуу, мамилени жакшыртуу жана Мухаммад алейхиссаламдын сыймыктарынан болгон жакшылык жана куттуу бир амал. Нике бул куттуу бир амал экен да. Бул жөнүндө хадистердин биринде мындай деп айтылат: никеленгиле, көбөйөсүңөр. Албетте мен кыямат күнү үммөттөрүмдүн алдында үммөттөрүмдүн көптүгү менен сыймыктанамын дейт. Ал тургай карындан түшкөн жана чала төрөлгөн бала менен да дейт. Никени айрымдар материалдык кыйынчылык, жетишпөөчүлүккө себеп болот деп күмөн кылышат. Тескерисинче, нике себептүү инсандын ырыс-дөөлөтү артат. Анткени жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Каримдин Нур сүрөсүнүн 32-аятында: эгерде алар никеленүүчүлөр кедей болушса, Алла өзү берешендиги менен бай муктажсыз кылат. Алла берешен, жоомарт, кең билүүчү деп айтат дейт да. Мындай экен да, никеленүүдө дейт да, мындай математикага салып, анан коркуунун кереги жок экен да. Мындай кемип калат, байлыгын кемип калат депчи. Бул жерде бир Алла Тааланын берекеси, бир керемети болот экен да. Мына Кур'анда Алла Таала өзү сөз берип айтып атат да. Эгерде алар никеленүүчүлөр кедей болушса, Алла өзү берешендиги менен бай муктажсыз кылат деп Алла Таала өзү сөз берип атат да. Тескерисинче, никеленгенде береке кетет экен да. Байып кетиши мүмкүн экен адамдарчы. Кудай буйруса, иншалла. Ошого эмне? Имандуу болушубуз керек, мусулман болушубуз керек жана ибадатта болушубуз керек да. Ыйык хадисте: бир мусулмандын никесине катышкан киши бир күн Алла жолунда орозо туткандын соогуна ээ болот жана бул бир күн сооп тарабынан 700 күнгө барабар деген улук куш кабар берилсе, башка бир хадисте эки кишинин никесине себеп болсо, ушул хадисти башынан айтып коеюнчу. Ыйык хадисте бир мусулмандын никесине катышкан киши бир күн Алла жолунда орозо туткандын соогуна ээ болот. Алла жолунда орозо туткандын соогуна ээ болот жана бул бир күн орозо тарабынан 700 күнгө барабар деген улук куш кабар берилсе, башка бир хадисте эки кишинин никесине
себеп болсо, тактап айтканда алардын жубайлар болуусуна себеп болуп, аракет кылса шапааттын артыгы ушул деп айтылат. Ал тургай жогоруда эстеткендей Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам албетте нике менин сүннөтүм. Жана кимде ким сүннөтүмдөн жүз бурса, ал бизден эмес деп айткан. Бул чакырык пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтүн ылайык көрбөгөн жана никеге кадыр болуп туруп үйлөнбөгөндөргө тийиштүү. Кээ бир жөйлүү себептер менен турмуш курбаган мындан сырткары. Кайталап коелу. Бул чакырык пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтүнө ылайык көрбөгөн жана никеге кадыр болуп туруп үйлөнбөгөндөргө тийиштүү. Кээ бир жөйлүү себептер менен турмуш курбагандар. Жөйлүү себеп менен дейт да, оору аябай экен. Никенин касиеттеринин дагы бири үйлөнүп жаткан киши зарыл болгондо нике үчүн карыз алса кандай төлөр экенмин деп башы катпасын. Анткени бул карыздын төлөмүн мээримдүү Алла өзүнө алган. Эгерде үйлөнүүчүнүн ниети тазалык, такыбалык болсо, эч кандай кыйынчылык, кедейлик жана муктаждыктан коркпосун. Бул туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кедейлик жана муктаждыктан коркуп, үй бүлө күтпөгөн бизден эмес деп катуу эскерткен. Ушунчалык нике зарыл нерсе экен, керек болсо акча, жок болсо калың төлөгөнгө, карыз болсо да алып нике кыйдырабаш керек экен да. Анткени бул жерде өзүнүн Аллах Таала кепилдигине алып атпайбы, карыздын төлөмүн мээримдүү Алла өзүнө алган дейт. Эгерде үйлөнүүнүн ниети тазалык, такыбалык болсо, эч кандай кыйынчылык, кедейлик жана муктаждыктан коркпосун дейт. Кимде ким дейт ушу кедейликтен коркуп, муктаждыктан коркуп, күтпөгөн, үй бүлө күтпөгөн болсо дейт, пайгамбар алейхиссалам ал бизден эмес деп бул жерде ачык айтып атат. Урматтуу бир туугандар, ал эми биздин Ханафи мазхабыбыз боюнча никенин шарттары 6 бөлүккө бөлүнөт экен да. Биринчиси, аялдын калыңын берүүгө камсыздандырууга кадыр, акыл жана жыныстык тараптан жарактуу. Үйлөнбөсө күнөө кылып коюусу анык болгондорго үйлөнүү парз. Материалдык жактан жетишкен болсок, акыл жагынан жетишкен болсок, жыныстык катнаш кылууга жарактуу боло турган болсок, бирок үйлөнбөсөк, жыныстык, никесиз жыныстык жакка барып коюу анык болгондорго үчүн бул никеге туруш, үйлөнүш парз болот экен. Ал эми экинчиси болсо, жыныстык жактан алсыз болбогон калың берүүгө жана камсыздандырууга кадыр. Эгерде үйлөнбөсө зына, никесиз жакындык кылуу ыктымалы болгон киши үчүн үйлөнүү важип. Бул деле биринчисине жакын экен. Биринчисинде үйлөнбөсө коркунучу анык болсо, үйлөнбөсө аларга парз деп айтылат. Ал эми бул болсо, ыктымалы болгон киши үчүн үйлөнүү важип дейт да. Важип деген Алланын бир өкүмү да, бир жолу айткан, берген буйругун биз шариатта важип деп аталат да. Ал эми 3 же болбосо 3төн көбүрөөк Аллах Таала Куранда айткан болсо, ал парз деп аталат. Ал эми үчүнчүсү болсо, жыныстык тараптан орточо, зына, никесиз жакындык кылуу ыктымалы болбогон киши үчүн үй бүлө куруу сүннөт. Жыныстык тараптан дейт мындай орточо боло турган болсо, зына, никесиз жакындык кылууга ыктымалы болбогон болсо, өзүн кармана билсечи, ал адам үчүн сүннөт болот экен. Жана биринчиси менен экинчисиндеги акыбалдагы адамдар, алар сөзсүз түрдө үйлөнүшү керек экен да. Алар антпесе зына кылып, ыйманын жоготуп алышы мүмкүн экен да. Ыйманды сакташ үчүн дагы үйлөнүш керек да негизичи. Ыйман ошондо сакталат да нике менен. Ал эми үчүнчүсүн айттык, Төртүнчүсү, үй бүлөнү алып кетүү милдетине моюнсунбай, аялына зулум кылуусу мүмкүн болгон кишинин үйлөнүүсү арам. Анткени мындай турмуш эки тарап үчүн бакыт эмес, бактысыздык алып келет. Мындайча айтканда, 4-чү пункту мындай айтканда, 4-чүсү мындай эч кандай даярдыгы жок, мындай жалкоо, үй бүлөнүн жүгүнөн качкан, алып кете албаган, мындай даярдыгы жок адам үчүн үйлөнүү арам болот экен да. Өзүнүн баягы эркек кишиге жүктөлдү да, ошо милдетин билбеген адам үчүн, Кудайдан коркпогон адам үчүн, мисалы үчүн, ошолго нике арам болот экен. Ал биринчи дабатка чыгып, өзүн даярдап, жоопкерчиликти сезгенден кийин, өзүнө алгандан кийин, билгенден кийин анан үйлөнүүсү эме болот экен да, парз болот экен. Мындай адамдар үйлөнсө, зулумдук кылып коюшу мүмкүн экен да. Ал эми 5-чиси, үй бүлөнү башкаруу укуктарына ээлик кылбастан, аялына зулумдук кылуудан корккон кишинин үйлөнүүсү макрух, жек көрүлгөн амал дейт. Үй бүлөнү башкарууну Аллах Таала эркекке берген, алып кетүүнү. Ал эми ошондой башкаруудан корккон эркектер үчүн, аялыма зулумдук кылып коём, башкарууда деп мындай үй бүлө куруудан коркуп турган адам үчүн бул макрөө болот экен да. Макрөө деле бул
арамга жакын деп айтылат. Ошондой адамдарга дагы нике дурус эмес экен да, парз эмес экен. Ал өзү даярдаш керек экен биринчичи. Мындай адамдар үйлөнүп алса тескерисинче бул нике бул аманат да. Тескерисинче зулумдук кылып коет экен да аялына. Ажырашуу болуп кетиши мүмкүн. Алла сактасын. Ал эми 6-чысы зына, никесиз жакындык кылуу коркунучу болбосо да, жыныстык рахат алуу үчүн үйлөнүү мубах. Мындай никесиз жакындыкка барбайт экен 6-чы пунктта. Коркунучу болбосо дейт да, нике жыныстык катнашка баруу коркунучу болбосо, жөн гана мындай рахат алуу үчүн болсо, бул мындай адамдар үчүн мубах дейт да. Мубах деген эми эрктүү амал экен да. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Дагы бир жолу Аллахтын саламы болсун. Ыймандуу жар издөө кызматын кылуудабыз. Бул жерде сиздер өтө жоопкерчиликтүү болушуңуздар керек, урматтуу мырзалар сиздер. Бул жерден анткени аманаттарды берип атабыз да, ошол айымдын номерин берип атабыз. Ошону эч жака бербестен, эгерде жакпай турган болсо, дароо өчүрүп, эгер сүрөтүн жөнөтсө, сүрөтүн өчүрүп, бир жоопкерчиликтүү мамиле кылышыңыздар керек да, туугандар. Негизи телефон менен сүйлөшүүнү алымдар негизи бул дин кайтарат да. Бирок тартипти сактап бул ишке барууга аргасыз болуп атабыз, туугандар. Бул нерсебиз деле кийинчерээк калат, Кудай буйрса. Ага чейин бутубуздан тургандан кийин, кичине илимдүү болгондон кийин, көп нерсени үйрөнгөндөн кийин бир жерден офис ачып, борбордон ошондой пландарыбыз бар. Ага чейин катталуучуларыбызды көбөйтүп, адамдарды чакырып, өзүбүз тажрыйба топтоп, ага чейин убакыт өтүп атпайбы? Бул ишти кыла берели да, акырындан билген илимибизге жараша амал кыла берели, туугандар. Ошондуктан сиздерде биз менен байланышып иштешүү үчүн жар издөө боюнча кайрылууңуздар үчүн биз шарттарды коюп койдук. 3 шарт коюп койдук. Биринчиси Максат Бейшеев, же болбосо ыймандуу жар издөө ушул YouTube каналына, же болбосо бактылуу болгум келет ушул YouTube каналыбызга подписаться болсоңуздар болот. Эми YouTube'дан бактылуу болгум келет деп жазсаңыздар чыкпайт экен да. Көптөө барбаран чыгышы мүмкүн да. Жана клиптер, башка нерселер чыга берет да. Ошондон көрөк Максат Бейшеев деп жазсаңыздар дароо иншалла чыгабыз. Ушул каналга подписаться болушуңуздар керек, биринчиси. Жазылып коюшуңуздар керек да. Эч кандай зыяны коркунучу жок. Бул сиздерге дагы бизге дагы керек да. Анткени мен сиздерге айтып отурбайм, чалып отурбайм, а сиздер көпсүздөр, бардыгына жетишүүгө мүмкүн эмес. Ошондон көрөкчө бизге катталып алсаңар, биз айымдарды чыгарабыз, эгер өздөрү макулдук бере турган болсо, анкетасын окуйбуз. Ошондой маалда сиздерге билдирүү белги барат да. Колокольчикти басып койсоңуздар. Ал эми экинчи шартыбыз мырзаларга тиешелүү да булчу. Биринчиси бардыгына айымдарга тиешелүү болсо, экинчиси мырзаларга тиешелүү. Айымдарга деле тиешелүү десек болот. Сиздер 5 убак намаз окушуңуздар керек да. Жок дегенде 40 күндөн жогору болуш керек. Мырзаларга тиешелүү да. Анткени мырза намаз билсе, ал намаз үйрөнө элек, жөн гана ниети бар кыздар менен баш кошуп алса, алар ошол кыздарга дават берип, намаз үйрөтүп алат да. Бирок намазыңыздар болсо жакшы. Ал эми 3-чү пунктубуз болсо, мырзалар. Сиздер жок дегенде бир даватка чыгып келген болушуңуздар керек. 3 күндөн 3 жолу, 40 күнгө ушулар болуш керек. Ошондой чакта гана сиздер кайрылыңыздар. Анткени бул даватчы адамдар коомдо эң Кудайдын астында эң сүйүктүү адамдар болушат. Тандалуу алынган адамдар болушат да. Пайгамбар алейхисаламдын ишин кылган адамдар болушат. Булар өздөрүн гана эмес, өзгөлөрдү дагы жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган инсандар болушат да. Ошондой таксырларга биринчи көңүл бурабыз, урматтуу таксырлар. Сиздер түз эле даватчы болгон болсоңуздар, биздин телефонго чала бересиздер. Буга чейин эми 3 ай болду, 4 ай болду, намазы жок эле таксырларды, байкелерди телефондоруна жооп берип келдик. Эми бүгүн канчасы 2-февраль, ушундан тартып ушундай чечимге келдик, туугандар. Азыркы айта турган айым жөнүндө, айым өзү 40 жашта, өзү Баткендин тургуну. Жок, Бишкек шаарынын тургуну. Мурда Баткенде өсүп туулган, чоңойгон, Бишкекте жашап калган. Бою 165, салмагы 65 килограмм. Мүнөзү оор басырыктуу, өзүнө жаккан адам үчүн адамдарга шайыр. Өзүнүн бир туугандарына, өзүнүн жолдошуна, мисалы үчүн, жага турган болсо. Бирок 2 уулу бар. Уулдары чоң. Аларды багам деп эч кандай коркпоңуздар. Уулунун жашы 17 жашта, ал медреседе окуйт. Ал эми кичүү уулу болсо 13 жашта.
Эгерде бул айым менен чындап таанышууну каалаган мырзалар, байкелер болсоңуздар, анда сиздер бизге бир чалып көрүңүздөр. Биздин байланыш номер 0708 04 05 00. Ушул WhatsApp'ка өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды жазасыздар. Атыңызды жазыңыз, боюңузду жазыңыз, жашыңызды жазыңыз, жашаган жериңизди жазыңыз, 5 мал намаз барбы жокпу ошону жазыңыз, даават барбы жокпу ошону жазыңыз. Бул мырзаларга тиешелүү да. Айымдар баардык учурда чала бересиздер. Сиздерде болгону ниет болуш керек намазга, ыйманга ниет болуш керек да. Жакшы идеялар келип атат. Биздин карындаштарыбыздан көчө бирөөнөн да кеңеш алдык. Мындай форма түзүп ал дейт да. Анкета дейт. Атайын даяр. Аларды эми сатып алыш керек экен бир жерлерден. Ага чейин ушундай кыргызча эле кылып туралы. Ошондой кыласыздар, WhatsApp'тан жазасыздар, ар бирин сурап отурбайын. Боюңузду жазып, жашыңызды жазып, каяктан экениңизди жазып, намаз окуганыңызга канча болгонун жазып, анан сүрөтүңүздөрдү жөнөтүп, эметсеңиздер, ошол сүрөтүңүздөрдү, ошол анкетаңыздарды бизге кандай жөнөтөсүздөр? Иншалла, Кудайым буйруса, убактыбыз болсо, ушул жаңы элеке 40 жаштагы айымдын телефонуна WhatsApp аркылуу жөнөтөбүз. Аларга айтабыз. Сүрөтүңүздөрдү көрөт, ойлонот, анан убакыт керек да, туугандар. Анан негатив жаман сөздөрдөн алыс бололу. Бир чети ушунча адамга жетише албай, биз мындай алдаган сыяктуу болуп калып атабыз да, туугандар. Бирок сиздердин телефонуңуздарга жооп бере албасак, сиздерден кечирим сураймын, урматтуу туугандар. Анткени биз жетише албай жатабыз да, туугандар. Сиздерди терең урматтоо менен, Максат Бейшиев.